Энергияңызды алып жаткан вампирди билесизби? Көбүнчө айымдарда ушундай кездешет, подружкасынын дартан проблемасын угат, андан кийин өзү дагы бошошуп, сыртка чыгып, ыйлаган, кайгырган. Баягы нерсе сизге өттү да. Сиз кайгырасыз, ойлоносуз, дыккат болосуз, сарсанаа болосуз. Консультацияга келгенде мен дагы кээде башкалар менен кеңеш берген учурда алардын проблемасын угуп, ойлонуп, сарсанаа болуп, чындап ичиңден күйөсүн, бир жагынан сарсанаа болосуң. Айтайын дегеним, сизди баягы энергичный вампир деп коет муну. Ошол начала каныңыз соргондой сиздин энергияңызды сурат да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, кээде билесиз, 10 жыл көрбөгөн жакын жан жүрөгүңүздөн жакшы көргөн досуңузду көрүп каласыз, ал менен сүйлөшкөн учуруңузда дартыңызды унутасыз, кайгыңызды унутасыз, ичиңиздеги көйгөй маселелерди унутуп жеңилдеп каласыз. Айтайын дегеним, позитив адамдар менен болгонго аракет кылыңыз. Досторуңузду, чөйрөңүздү өзүңүзгө кошуп сүйүндүргөнгө аракет кылыңыз. Ар дайым кайгырып жүрө берсеңиз, ар дайым стресс абалда, депрессияда кайгырып сыгып жүрө берсеңиз, бириңиз эки болбойт.